Испандыктар да биз дагы эт жейбиз. Биз чучук жешет. Биз дагы чучук жегенде эле, карын карта дегенде эле салып жейбиз. Менин эң негизги кыялым бул кандай болбасын билбейм, эл кандай деп ойлойт, бирок мен Кыргызстанга эле жете албай жүрөм. Кыргызстанга барып жашайм деген оюм бар. Чоң рахмат. ¿Cómo se dice gracias en...? Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен бир чоң байманаптын баласы эмесмин. Кандай болбаса дагы. Дональд Трамптын баласы эмесмин. Жөнөкөй эле кыргыз баламын, жөнөкөй эле кыргыз үй бүлөдөмүн, жөнөкөй эле элдин арасынан чыккан баламын. Арбаңыздар урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, мекендештер долбоору азыр Испаниянын Сантандер шаарында. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Нурматов Руслан. Нурматов Руслан Жунусович 1985-жылы 18 апрелде туулган. Бишкектеги номер 1-орто мектебин бүтүргөн. 2005-жылы Сода экономикалык колледжине өтүп, окуусун кызыл диплом менен аяктаган. 2008-жылы Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин туризм жана менеджмент факультетине тапшырган. 2010-жылы Лот 9 программасынын алкагында Кыргызстандын атынан жалгыз стипендиат болуп, Бельгиянын Брюссель шаарындагы Erasmus Hoge School университетине кабыл алынган. Брюссельде окуп жүрүп, Испанияда туризм тармагынан стажировка өтөм деп умтулуп, 2011-жылы Испаниянын Ибица аралында стажировкадан өткөн. Брюссельдеги окуу программасын бүтүрүп, кайрадан Бишкекке келип, ошол эле Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин финансы жана кредит тармагындагы магистратураны 2013-жылы бүтүрүп, окуу жайда иштеп баштаган. 2014-жылы жазган изилдөө сунушу Еврокомиссия тарабынан жактырылып, Кантабрия университетине Silk Road Азия менен Европанын кызматташуусу программасы аркылуу кабыл алынып, экономика тармагы боюнча докторантураны кызыл диплому менен бүтүргөн. Кантабрия, Оведо жана Баска мамлекеттик университетинин доктору болуп эсептелет. Учурда Кантабрия университетинде изилдөөчү тобунда профессор болуп алектенет. Саламатсызбы, Руслан мырза? Кандайсыз? Сизди Сантандер шаарында көргөнүбүздөн кубанычтабыз. Атайын Doğru Life Media YouTube каналы Сантандерден биздин мекендештердин ийгиликтери жөнүндө тартканы келдик. Рахмат, кош келипсиздер. Бүгүнкү маегибиз ушул Сантандерде жашаган биздин мекендештер жөнүндө болуп атат. Негизи эле ушул Сантандерге кантип келип калдыңыз? Өзүңүз кайсы жердин кулуну болосуз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзү оштон болом. Бирок өмүр бою Бишкекте жашагам да. Мен ата-энем 80-жылга жетпей Бишкекте болушат. Анан мен өзү бияка келгеним окуу менен келгем. Биринчи эле келишим кандай болду? Мен биринчи Бельгияда окудум. Биринчи мастердин башталышын мен Бельгияга өтүп, Бельгиядан окуй баштадым. Анан Бельгиядан окуп жүрүп, Ибицада практика өттүм. Бир программадан атынан утуп, экинчи программага. Ошол программадан анан Испания менен тааныш болуп калдым. Испаниядан анан кандай десем, бир келип кеткенден кийин учур болуп калат экен ушундай. Кийин анан Бишкекке, Кыргызстанга келип окудум, иштедим, иштеп жүрүп анан 2013-жылы Еврокомиссияга өзүмдүн изилдөө сунушумду жазган болчумун. Анан жактырып калышты эмнегедир. Жактырып калып, мага ошо Европарламенттен, Европейский комиссиядан атынан Испанияга каражат бөлүп беришти да изилдөөгө. Анан ошон менен докторский жаздым. PhD статусуна. Ошол анан PhD статусту бирде жактадым. Азыркы учурда cum laude деп коет буларда. Красный диплом менен. Ошол Университет де Кантабрия, Университет де Оведо и Университет де Países Vascos деген 3 университеттин доктору болуп эсептелинем. Анан калып кеттим, ошол бойдон иштеп атам азыр.
келип жаса иштейсиң деген анан ошо ойдон калып калдым, иштеп атам азыркы учурда ошондой. Биякта негизи эле ушул жумушка орношуу, контракт түзүү, андан сырткары кандай шарттар түзүлгөн? Кандай десем, мен келген учурда бир 10 жылдай болуп калды го дейм. Мен келген учурда башкача болчу. Азыр кыйыныраак бар дейм. Анткени меркантилизм деп коет экономикада, эми протекционизм өзүнүн каражатчыларын, өзүнүн жумушчуларын биртке булар коргоп атышат да, эмичи. Эми Европа өзүнүкүн коргошко аракет кылат, ошондуктан жумушка азыр орношуш үчүн көбүрөөк карамжат коюлат да. Көбүрөөк нерсени сурашат. Сен мен эми бирөөлөргө айтпайм, бирок өзүмдүкүн айтканым боюнча мен англис тили менен келдим да бияка. Андан тыш менде француз тили бар эле. Анан француз тилинден тыш булардыкынан жумушка орношуш үчүн булардан көп билишиң керек. Эми мен өзүм тармагымда айтып атам. Булардыкынан көп билсең, анан сени контрактка жазганга аракет кылышат. Так, мындай деле келип иштеп көрөм десең болот, но бирок мындай келип иштегенде кандай жумушка түшүп каласың? Биздин мигранттардын жумушу башкача болот. Ошол. Студенттергечи? Студент биринчи очередь, биринчиден сен студент болом десең окушуң керек. Окуудан көп нерсени билишиң керек. Мисалына, мен учурунда өзүмдүн студент кезимде, мен биринчи студент болуп өткөм да. Ошол учурда өткөндө мен TOEFL сдавать эттим англис тилинен. Кыргызстандан туруп сдавать эткенбиз. Биринчи бизде японский центр деп коет, ошо жана Жапон центринен тыш. Анан аутсада бар болчу, PP вариант. Мен өтөрдө биздики биртке кыйынчыраак болду. Мен Казакстанга бармак болдум. КЗУ менен биздин студенттер, мен Кыргыз экономикалык университетинде окугам да, Муса Рыскылбеков. Ошондо Казакстандын университетине барып, Казакстандан таймашып, анан Казакстандын студенттерин утсаң, анан кийин документтерин берет деген сөз болду. Мен андайга түшүп болгон жокмун. Мен ошол учурда өзүнчө университеттен тыш бердим, заявкамды, өзүмдүн кабыл алуумду тыш берип, анан кудай буйруп өтүп кеттим. Бирок билишиң математика, англис тили, анча-мынча сабактар бияка туура келген сабактар. Эгер кайсы сабак өтөм десең, ошол сабактыкын билишиң керек. Анан өзүңдүн англисче айтмакчы бир сөз бар, transcript of records деп коет. Ошону толтуруп, эгер ошонун жакшы толтурулган болсо, биздикинче 3-үң бар, 2-үң бар болсо, анда болбойт дегендейчи. Жалаң 5 болуш керек. Ошон менен өтсөң, анан сени байкап калышса, өтүп кетесиң. Кудай буйруса, Кудайга калса да. Негизи эле испанистардын кыргызстандыктарга көз карашы, андан сырткары бул жакта кандай, алардын салты окшошпу, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Эми көз карашы жок. Кыргызстанды деле бизде тааныбайт. Казакстан тааныйт. Эми ачык айтканда. Бирок Кыргызстан менен эми карым катнашы жок да. Бирок окшоштугу көп. Бизде эле аябай көп эт жешет. Чучук жешет, карын карта. Улардын эми биздин быжы жөргөмүбүз бар го. Ошону Мурсия деп коет. Ошол Мурсия менен окшоштугу көп да, ошону кабыл алып тартышат. Анан медицина тармагы кандай, пенсия тармагы кандай, булардын кандай ыңгайлуу шарттар түзүлгөн негизи? Медицина тарабынан өзгөчө бир деңгээлде, өйдө деңгээлде аябай жакшы. Мен көз карашым. Мисалына нейрохирургия, кардиология дегендин өзүнчө бир деңгээлде аябай жакшы, анткени буларда техникалык жактан аспаптар көп. Чындап эле жакшы аспаптар бар, колдонгонго болот.
Бирок эл катарындагы келген жеринде биздин өзүбүздүн докторлорубуз, биздин өзүнүн медицинада иштеген адамгерлерибизге мен аябай баа берем. Аларга чоң таазим, рахмат. Анткени бу жердеги докторлор биздикиндей билбейт. Ачык айтканда, биздики аябай кыйын. Кээ бир жерлерден ойлойсуң жакшы эле болгону жакшы депчи. Бирок ошондой келишиндей. Пенсия жагынан эми жаш элебиз, Кудайга шүгүр. Пенсия жагынан көбүнчө реформа болот. Ар бир провинция өзүнүн пенсиясы бар. Мисалына, Пайсиз Баско жагына барсаң, ал жакта пенсиялар аябай бийик болот. Пресупосты деп коет. Бюджетине жараша болот да, каражатына жараша болот. Пенсиялары Испаниянын өздөрүнө, мисалына бир 2-3 жыл мурун болчу. Эң кичинекейи, эгер адашпасам $800 болуш, €800 болуш керек. Эң кичинекейи, бирок жашоого инфляция болгондуктан эми дүйнө жүзүндө эле инфляция болуп атат да, кымбатчылык келгендиктен, стагнация болгондуктан анча-мынча жетпейт деп айтышат. Бирок жашоого эгер биздикинде эле кайсыл жерде иштегенсиң, кандай иштегенсиң, кайсыл деңгээлде болгонсуң, ошого жараша пенсияң чыгат. Эгер жакшы пенсияң чыккан болсо, жакшы эле. Адамдар өздөрү үчүн жакшы эле жашайт булар. Биздин сыртка келгендер буларда бир кызык жери бар да, мисалына мындай. Күйөөсү аялы аксакал, байбичеси менен жашап. Аксакал өтүп кетсе, байбичесине аксакалдын ошол пенсиясынын жарым-жартылай өзүнүн условиясы деп коеюн, орусча тилинде айтканда. Бир билинген планына жараша пенсиясы, күйөөсүнүн пенсиясы аялына өтүп берет да. Ал аял байбиче өзүнүн пенсиясынан тыш күйөөсүнүн да пенсиясын ала берет. Ошондой болот. Маяна жөнүндө деле сурап кетейин. Канча маяна алышат биякта? Негизи орточо, анан ошонун жөнүндө деле айтып кетсеңиз, мисалы. Жумушуңа жараша. Кандай жумуш? Мисалына докторлор, медицина жагындагылар 4-5 миң евроға алышы мүмкін. Окуу тарабындагылар, мисалына катедратикка чыксаң, аларда көп алышат. Башталгандары 1200, 800, медиа хорнада деп коет, анан медиа хорнада комплеты деген бар. Чоң толук контракт. Булар контракттын основанысында иштейт да. Контракттын жазылган баасына жараша болот. Анан медиаде угар деп коет. Или обра. Ошого жараша. Мисалына бир пинтор деп коелу, сырдоочу. Штукатурка жасаган адамыбыз. Ал жумушун жасап бүткүчүнө деп жазылган контракт болсо, ошого жараша контрактта канча жазылган болсо алат. Эгер жумушуңа кирген, жумушуңа жараша болсо, ал жерде 800, 1200, 1800 евро болушу мүмкүн. 2000 евро болушу мүмкүн, 3000, 5000 көтө берет ошол жумушуңа жараша да. Докторлор көп алат. Катедратико деп коет, илимий жагындагылар көп алат. Анан мамлекетке иштеген тармактар көп алат. Мисалына автобуста иштегендер да жакшы алат. Бирок ал мамлекеттики. Ал частный мекеме эмес да, өзүнчө бир биримдик. Ошого жараша болот. Анан дагы бир жери бар. Мисалына сен кандай десем, иштедиң, бирок иштегенден брутто менсуаль деп коет. Төлөшүң керек. Налог деп коелу. Ал налог жумушуңа жараша болот. 12%, 15%. Кээ бир жумуштар бар, жыл айы болот да. Бир жылда 12 ай иштейсиң, 11 ай иштейсиң, анан кийин 2 ай эс алуусу болушу мүмкүн. Кээ бирлериндики сезон менен эле иштейт. Туризм болгондуктан көбүнчө туризмден алдында 6 ай иштесең, 8 ай иштесең, биринчи айга ИВА деген налогтон деп коелу 6% сенден алса, кийинки айда уже 24% алып коюш мүмкүн. Руслан мырза, сиздин жумушуңуз жөнүндө сүйлөшөлү. Азыр мына сиз иштеген университетке келдик. Анда эмесе жумушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз.
Ооба, албетте. Бул биздин факультет, экономика факультети. Буянын иши бешигине. Бул менин иштеген жерим болот, отурган жер. Бул чоңгусунун аты Палома. Менен чогуу иштейт. Тақта дагы бир кыз бар. Бул менин жерим, иштеген жерим, креслом. Креслом деп айтмандай, отурган жерим бирке элдикине караганда чоңураак. 2 монитор менен. Me llamo José Luis Fernández y esta es una facultad de economía y soy profesor en esta facultad, ¿vale? Менин атым Сосе Луис дейт. 2015-жылдан бери ушул университетте иштейт. Анан факультет экономикасында турабыз азыр. Ошол, айтышы ошол. Sí, puedes escribir. Vale. Esta facultad tiene unos 2000 estudiantes más estudiantes de máster y estudiantes de doctorado. En ella se dan clases tanto de economía como de administración de empresas, aparte de los diferentes títulos propios. Entonces, si quieres. 2000 студенттер бар. Анан бул жөн эле окуу жайында эмес, магистратураны да, докторантураны да тейлейт. Анан жөн эле экономика эмес, бул факультетте бул еще бизнести да окутат да. Бизнес алып жүрүштү окутат. Ha dedicado la mayor parte de su labor a la investigación y es muy tenaz en eso. Entonces ha publicado en las mejores revistas internacionales del turismo y por ese lado pues estamos contentos de su trabajo aquí. Мактап атат. Руслан анализге аябай жакын. Анализ, математика, статистика жагынан иштейт. Биз эффициенция деп коет испан тилинде. Кыргыз тилинде айтсам, эффективность да, орус тилинде айтмакчы. Кыргыз тилинде каражаттуулук, кымбаттуулугун тартып чыкканга методдор менен иштейт деп айтып атат. Анан туризм боюнча иштегендиктен туризм боюнча жактады. Туризмден тыш Испания туризм болгондуктан жөн эле эмес, экономика тараптан анализ кылып, ошол жагынан иштейт. Биз департаментте башка жактары менен иштесек дагы транспорт, туризм бардыгы бир болот да, эмечи окшошуп кетет. Анан ошондуктан биз менен иштейт ошол жактан. Аябай Русланга ыраазыбыз. Иштеп атканда аябай контент деп коет. Могучу иштегенде жакшы иштейт, сыймыктанабыз деген сөз да, эмечи. Чоң рахмат. ¿Cómo se dice gracias en...? Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Университет жөнүндө айтсам, университет дүйнөлүк деңгээлде University Rank деп коет, англисче, интернеттен карасаңар деле болот. Ошол боюнча эгер ошол жерде катталган университеттер бир 10.000 университет бар болсо, 2.000 университети биринчи орундарга түшөт. Ошонун ичинде 500-нчи болот. Элестетпесиңер, дүйнө жүзүндөгү университеттердин арасында 500-кө кирет. 500 эң сонун университетке кирет. Астана университети 1000-нчи орунга жакын болот да. Ошондой эми биринчи, экинчи учурда Гарвард, анан Япония, Токио университети болсо, бул 500-кө дүйнө жүзүнчө кирет. Бюджети боюнча аябай чоң. 11 миллиард болчу, мен муну текшергенде. 11 миллиард евро. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, mis compañeros. Мен чогуу иштеген адамдар. Бул Давид, ese es Marta. Мен чогуу иштейт. Биздин менин группамда болот булар. Саламатсыздарбы? Кыргызстандан келдик атайын. Ha dicho que buenos días, somos de Kirguistán, venimos por aquí especialmente para filmar a nosotros. Oficina de Relaciones Internacionales, International Office, англисче айтканда. Эл аралык бөлмөсү. Студенттер, чет өлкөдөн келген студенттер биринчи бияка келишет да.
Ушул жерге. Мен ушул жерге келишет. Hola, muy buenas. Бул мекемеде иштеген адамдар биринчиси. Мына бул байкебиз мени биринчи келип жолукканда мен ушул байкеге жолуккам. Менин жолумду ушул байке бирден караганда ошол. Bueno, pues yo soy Pablo Díaz y soy parte del equipo de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cantabria. Aquí nos encargamos de todas las acciones que tienen que ver con la internacionalización de la universidad y concretamente una de las actividades que más desarrollamos es la movilidad de estudiantes y de personal de administración de servicios y de profesores. Creo que no están porque yo tengo que traducir eso todo. Мен атым Пабло Диас болот дейт. Мен ушул мекемеде иштейм, ушул жерде иштейм. Бул эл аралык бөлүмү болот. Бул жерде биз эл аралык студенттерди, профессорлорду келгендерди карайбыз. Документация жагынан, кабыл алышы жагынан, регистрация жагынан кабыл алабыз. A Ruslan le conocemos ya desde 2014. Él fue un antiguo estudiante Erasmus Mundus que vino a realizar un doctorado aquí en la Universidad de Cantabria a través de un proyecto que coordinaba la Universidad de Padova en Italia. Y desde entonces pues se ha integrado aquí perfectamente y forma parte ya del equipo de la Universidad de Cantabria. Руслан бияка 2014-жылы келген, өзүнүн жөнүндө айтышым керек. 2014-жылы келген программа менен өзүнө күртүүчү болуп келген, ошол Erasmus Mundus программасынан келип, андан кийин келип докторадо деп коет, докторантурасын берде жатактады. Анан ошол программа бул Италияда Падова университетинен колдоочу болчу да, биринчи. Ошол жактан бияка Италияга барган жокмун да, мен бияка прямо келдим. Ошондон кийин иштеп калды бизде интеградо деди го. Бул биздин профессорлордун составына жакшы иштешип кирди, иштешип атат. Ошол айтканым ошол жакшы иштейт биякта дейт да. Кыргызстандан бирөөлөдө. Desde Kirguistán es solo uno, que es solo yo. Sí, de momento solamente está aquí Ruslan, procedente de Kirguistán, pero sí que tenemos relación con varios países de Asia Central, continuamos colaborando a través de proyectos Erasmus y es una zona que tenemos muy activa últimamente. Кыргызстандан жалгыз эле болот дейт Руслан. Биздин университет боюнча жалгыз эле. Анан бирок Центральный Азия боюнча көп башка университеттер менен иштешебиз. Азыр активно деп атпайбы, жакшы иштешип атабыз. Бирок Кыргызстандан жалгыз эле мен болгону. Канча мугалим бар, кайсы өлкөлөрдөн? Анан канча студент бар, кайсы өлкөлөрдөн? Так, мен Кыргызстандан жалгызмын. Бир кореец мугалим бар. Эконометрикадан биздин факультетте берет. Англиядан бар, Великобритания дегенде. Анан Америкадан бар. Бул өзү университет батыш тарапка таралган да. Студенттер болсо Англиядан, Франциядан, Германиядан, немис, Испаниянын ар кайсы жеринен келет, Америкадан келет көбүнчөсү студенттер. Анан Латинская Америкадан бар студенттер, Мексика, Уругвай, Парагвай деген испан тилине жакын болгондуктан ошол жактан келет да. Бул биздин сабак берген бөлмөлөрүбүз. Ушул жерлерде сабак берем. Аула деп айтылат испан тилинде. Көрүп атасыңар, бир класста көбүнчө 20-30 болушу мүмкүн. Студентине жараша, сабагына жараша болот. Эгер кыйын сабак болсо, керектүү болсо, көбүрөөк киши келет. Булар да биздикинде эмес да, мисалына бизде бир группаны коюп койдубу, көбүнчөсү ушундай. Азыр бизде деле башкача, баллонская система өткөндөн кийин сабак тандайсың. Булар да мындай деп эсептелинет. Сен сабакты өзүң тандайсың. Мисалына экономистсиңби, экономиканын анализ жагынан же бизнес жагынан бир сабак сен мага керек деп эсептесең, сен ошол сабакты тандап, ошол сабакка барасың. Бир мындай группа деген сөздөй түшүнүк жок да. Ар ким өз сабагына кирип, ошол сабактан билим алып,
билим алып ошо жумушуна жарашыктуу кылып кете берет да. Бул биздин кафетерия болот, факультетте кафетерия. Конечно, ар бир факультет өзүнүн кафетериясы бар, бирок бул биздин факультетте кафетерия. Көбүнчө студенттер үчүн, окуучулар үчүн болгон оюндар бар. Антерде бильярд ойноп атышат. Минуэлдия деп коет. Ошону тартсаң болот. Полностью эле келип эс алып отуруп чай ичип кетишет. Руслан мырза, негизи эле өзүңүздүн кыялдарыңыз орундалды деп ойлойсузбу? Бул биринчи суроо, экинчи суроо болсо, Кыргызстанга каалоо тилектериңиз кандай? Анан азыркы учурда ушул биздин жаштар чоңоюп билим алам, жумушка орношом дегендер жаштарыбызга кандай мотивация айтып кетет элеңиз? Кыялдарым орундалды деппи? Менин кыялым, чын айтканда, ооба туура бир четинен ушундай деңгээлге жеттиң деп айтышат, көп айтышат. Сен ушундай жерге иштеп атасың, ушундай жеткиликке жетип атасың, билим, жилим айткандай бардыгына жетип атасың депчи. Өзү мен айткандай доктор деп эсептегенге билбейм. Кантип айтсам? Бизде кандай түшүнүк бар? Доктор наук, доктор илимий жагынан, доктор экономических наук, доктор каких-то наук деген бул бир башы лысый кеткен, бир мындай очкиси калың бирөө болуш керек да, мындайчы. Жок, мен андай эле эмесмин. Ичпейм, чекпейм, спорт менен алектенем. Ошол жагынан кыялга жеттим деп айтсам болот. Бирок менин эң негизги кыялым бул кандай болбасын билбейм, эл кандай деп ойлойт, бирок мен Кыргызстанга эле жете албай жүрөм. Кыргызстанга барып жашайм деген оюм бар. Билбейм, пафос деп ойлошсун, эмне деп ойлосун, бирок чындык эле. Кыргыз адам үчүн баары жакшы бир жерде деле. Карабайсыңарбы, жакшы да эле болуп турбайбы бардыгы. Бирок мен ата-энем Кыргызстанда, байкем Кыргызстанда, бардыгы эле Кыргызстанда, мен кыргызмын. Анан өзүм Кыргызстаным экеним десем, ошол жакта жакшы болсо, жашасам, менин кыялдарым орундалат эле. Мен бир чоң байманаптын баласы эмесмин. Кандай болбаса дагы. Дональд Трамптын баласы эмесмин. Жөнөкөй эле кыргыз баламын, жөнөкөй эле кыргыз үй бүлөдөмүн, жөнөкөй эле элдин арасынан чыккан баламын. Окуп, жетип, мен атамдын бир сөзү бар өзүчү. Балам, акча табам десең, сен анда иштеген карабай, иште, кете бер дейт. Бирок анда сен, акча табасың. Канчага чейин иштейсиң? Белиңде күч бар кезде иштейсиң. Белиңден өтсө, каласың ошойдончу. Ошого чейин иштеп калсаң, жинди болбосоң, анда чыгат. Бирок, балам, окуп өсөм десең, анда окушуң керек дечи. Мен бизге бияктан келген адам көп да, чындап элечи. Кыргызстандан келген адам көп. Эми туура айтканда кандай жумуштарга келебиз? Ылдыйкы урундагы жумуштарга келебиз. Пол жууганга, же бирөөнү карап жашаганга, бирөөлөрдү, кемпир шалдарды караганга, ошондой жумуштарга келебиз. Эгер бирок жакшыраак бир жумушка келем десең, өзүңдүн Кыргызстанды төшүңө уруп дегендей, Кыргызстанды көтөрүп дегендей, жерге чаппай. Анда билим менен келишиң керек, же күчүң менен келишиң керек, спортсмен катары. Эми билим жагынан окушуң керек. Жаштарга айтарым, орус тилинде айтмакчы, биринчи, бул эң биринчи мотивация деген дисциплина. Окудуң, иштедиң, анан ошону менен тең келет, андан да биринчи деп айтсам болот. Жаш жигиттер, өзгөчө кыздар, ичпегиле, чекпегиле, бул биринчи. Анан дисциплинаны карагыла. Эртең менен турмай, окумай, жумушуңарды жасамай, ата-энени сыйламай, биринчиси ошол. Анан дисциплина менен күндө кылсаң, ошого жетесиң. Мен айтарым, мен айттым го, байдын баласы эмесмин. Мен бияка жыргап келген жокмун да.
кыйын жумуш менен эле келесиң. Окусаң чыгат. Ошондон ошол. Анан мотивациясы жете турган ойлоруңарга эч качан жолдон тыштабагыла. Бирдемкени ойлосоңор, ошого жеткенге чейин мурдуңардан кан агабы билбейм эмне кыласыңар. Тыштабагыла да, ошону жеткенге аягына чейин чыгышыңар керек. Кудайдан сурагыла, Кудайга алап берсе, Кудай колдоп берсе, ошону менен жетесиңер. Менин жолум ошондой болгон. Мисалы мен стенканы башым менен уруп атып эле өттүм окшойт деп ойлойм да. Анткени башка жол жок. Башка любой жерге барсаң, башка жерге барсаң, сен башыңдан эч ким чылап койбойт. Ошол жаштарыбыз кайтарын. Руслан мырза, сизге чоң рахмат. Ошол Испаниядагы биздин мекендештерибиздин ийгиликтери, жетишкендиктери жөнүндөгү биздин маекке катышып бергениңиз үчүн сизге дайыма ийгилик каалайбыз. Башыңыз аман болсун деп ушундай кичинекей белектерди алып келгенбиз. Уруксат берсеңиз, сизге жарып коелу. Рахмат. Рас болбоду, калпагым жок эле жактан. Башыңыз аман болсун, алыс жерде жүрөсүз. Анан биздин компаниянын атынан моомундай кичинекей белектер. О, чоң рахмат. Чоң рахмат. Дайыма бизде эстеп чай ичип Пирамиданы. бар болуңуз, ишиңизге албан албай ийгиликтерди каалайбыз.